жолку каарманым 32 жаштагы бир уулдун энеси Элизат. Элизат жөн гана эне эмес. Ал баласы үчүн күн сайын күрөшүп жаткан эне. Күндүз тигүү цехинде тынымсыз иштеп сааттардын кантип өткөнүн байкабай калат. Ал эми бош убактысында шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн полун жууп дагы эмгек кылат. Студент кезимде ушул жакта жашап эле окугам. Анан ушу тааныш эжелер бар болуп, ошолор аркылуу жумуш таап калдым. Ооба, балам жанымда жүрөт. Эч кимге да калтыра албайм. Өзгөчө эмес, обычный балдарды караш кээде кыйын болуп кетет го. Анан жанымда эле жүрөт. Мындай жумушту эми айылдан эле чоңойгонго оор жумушту жасап эле жүргөнбүз эми. Любой жумуштун эмеси, мындай ак эмгектин берекеси дагы жакшы. Ушу балама лечениясына көбүрөөк акча керек болгондо эметип баштадым да. Ага чейин деле иштеп, ошо швейный цехтен чыгалчу эмесмин да. Баламдын эмеси состояниясы дагы эмерээк болчу. Алып жүрө албачусуң да, мынтип азыр кичине бир аз эме болуп, жакшы болуп келатканга байланыштуу жанымда алып жүргөнгө возможность бар да. Ошол өтө деле 5-6 айдан ашып калып. Ошо калган күндөрүм ушул жерде өтөт, ушу цехте. Бул жерим жумуш ордум. Атайын спецмашинкада отурам. Мындай низдерин распашалка деп швейда иштегендер билет болуш керек. Мындай низи бүгүлөт да. Ошол. Жумуштун жарымы эле бирок жолдо өтүп кетет экен, э? Ушу жанантип кээде түшпөй койсо, пересадка кылышың керек болот автобустанчы. Мындай өзгөчө баланын ата энеси дагы жакшы түшүнөт да, ошондой балдары барлар. Элге аралашсын деп атайын автобуста алып жүрөм да. Элдерге аралаштырып, ошо автобустан кыйналсак дагы жүрөбүз да кээдечи. Ушинтип сүйлөбөй эле. Болжол менен бул жактан бир айда канча акча чыгарасыз? Ар кандай болуп калат да, жумушка каратачы. Көбүрөөк болсо көбүрөөк чыгат. 20 өйдө болот да. Көп количество болгондо, аз болгондо кээде 15 000 мындай айткандачы. Акчабыздын баары көп эле ошо баланын лечениясына, ар беркисине кетет. Ушул жерде жашайбыз. Эми балам менен квартплатага деле көп акча кетет. Ошо мындай балдар менен да квартирага кире албай каласың го кээдечи. Анан бизге эң ыңгайлуу, анан бизди түшүнүктүү адамдар бар жаныбыздачы, цехте. Көбү жардам берет. Бала менен бул жакта ыңгайлуу эле жашаганга шарт барбы? Айла жокко эме кыласың. Мындай бирок душ эмелери бар да. Ошо кыздар аз кезде кенен эле жата беришет да. Жата беребиз. Кээ бир убакта көп адам болуп калганда жаным албай эле Барсукова деген айылдан болом. Школду деле ошол жактан эле окуп бүткөм. Школду окуп бүткөндөн кийин обычный эле окууга тапшыргам. 2011-жылы политехке тапшыргам да. Ошол жакта окуп бүттүм. Дипломду алдым, алгандан кийин иштей электе уже мындай турмуш курчу убакыт болуп калат го. 25ке чыкканда ала качып кетишти да мени.
Көлгө эле. Жок, чүйгү. Ошокта жашап калдым. Көрбөй эле, такыр көрбөй эле турмушка Бир таанышып көрүп эле анан калчып кетти да. Жашап кетем го деп аракет кылып эме кылдым, бирок кандай десем, адамдардын мындай эмеси келишпесечи, жылдызы келишпесе жашаш кыйын экен да. Балам 2019-жылы төрөлдү. Анан уже 6 ай болуп калганда эле ажырашып кеттик. Эмне себеп болду бул балаңыздын оорусуна себеп болдубу? Баланын оорусун деле анда түшүнчү жакшы билчү эмеспиз да. Негизичи кичинекей болчу, обычный эле баладай болуп чоңоюп аткан. Бизде деген бул баланын диагнозу эмнеге мындай убакыт өткөрүйгөнүбүз биздики врачтар эч айтышкан эмес да. Төрөлгөндө балам тяжелый роды болгон да. Төрөтүнчү аябай оор болгон. Анан төрөлгөндөн кийин текшеришпей коюшуптур да. Жана башын УЗИге текшериш керек экен, неврологдон өтүш керек экен. Алардын эч бирени кылбай эле башында ошентип чоңое берди. Анан кечеңдеп баштаганда көрсөтүп баштадым. Анан көрсөтүп баштагандан кийин эме болду. Ошо башында суусу көп болгон, анан черепный давление деп коет экен. Башы ооруп ыйлайт экен да. Еще киста бар болчу экен башында. Алардын баарын кеч билип атам да. Анан ошо прививканы да сайып салышкан. Төрөлгөн убагында ошо жакшы текшербей, айтпай элечи. Ошолордун кесепетинен баламдын эмеси оор болуп атат азыр. Кабыл алыш кыйын эле болду. Мен сүйлөп кетет деп ошону деле көпкө чейин эметип жүрдүм да. Кабыл ала албай, тияк бияка көрсөтүп. Анан врачтар деле бирок сүйлөп кетет деген да. Сүйлөй элек. Бизде полноценный лечение кыла турчу жерлер жок экен да. Мисалы бул баланы алып барсаң эле мындай тиндей деп эле сразу көрө калышпайт экен да. Өзүмдүн опытымды айта алам, муну ар кайсы врачтарга көрсөтүп отуруп, бирөө биягын текшертиш керек экен, дагы бир жерин деп атып, анан общий жыйынтыгы ушу 5 жашынан өтүп, уже эме осознавать этип калдык да. Ошондо полноценный лечение алдык врачтарданчы. Ошондо состояниясы бир аз оңолду, бирок окончательный жакшы боло элек да азыр делечи. Балам жакшы кылып алайын деп эле бүт аракетим кылып жүрөм. Атасына айттым, ал даже бул диагноз бар экенин деле түшүнбөй кабыл алган жок. Жардам азыр деле. Жок. Лишний раз жардам деле бербейт. Балага канча кетип атат, мен көп эле сурадым да жардамчы. Алиментке кестиргенбиз, алимент 4000 болот экен да, ал эчтекесине жетпейт да, даже бир дарысы 4000 болбойт да, кымбат да дарыларычы. Ошентип бизденип эме чет жактын врачтарына жазып көрдүм да. Мындай жакшы кылганга шанс, анткени биякта шанс бар деп атышат, бирок результат жок болуп атпайбы? Анан көп эмелерге жазып көрдүм, Турцияныкына, Кытайдыкынан эме ответ келди. Что жакшы жардам берсе болот. План лечениясын наркотиксин жиберген. Ошондой общий эмеге 51575 сом. Жок, доллар кетет. 51000 Аяктап. Атасына айттыңызбы, эмне деп айтты? Эчтеке деген жок, айтсам. Эме жардам бере албайм эле деди. Колуман келбейт, жардам бере албайм. Аябай мүмкүнчүлүгү бар деп айта албайм да, аны деле түшүнсө болот. Даже жардам берсе деле, может кичине жардам бере алмак да, бирок жардам бере албайм деп эле эме кылгандан кийин анан
сбор ачылып элге кайрыла баштадым да. Коркуп калып кетсиң. Жашоо эмеденчи, турмуш куруштанчы. Кандай адам болот? Азыркы заманда тем более ар кандай адамдар көп да. Баламдын мындай диагнозу болгондон кийин вообще эле ойлонбой калдым. Эң биринчи максатым ушу баламды эле жакшы кылып алыш болуп калды да. Турмуш куруп кеткенде деле баламды ал дагы кабыл алыш керек да. Анан өз атасы кабыл албай аткан баламды мен башка адамга мажбурлай албайсың да. Бул бир жери ооруса да айта албайт да, эч жери ооруса айта албайт. Мындай мындай жүрө берет. Анан ооруп калганда кадимкидей шалдырап жатып калат да. Түшүнбөйсүң кайсы жери ооруп атканын, айтпайт. Же тиши ооруп атабы, же колу, же мындай башы ооруп атабы депчи. Ошол моменттерде мындай жаман болосуң. Ичиң ачышыпчы. Хотя бы түшүндүрө алса жакшы болмок депчи. Же мындай даже знак берип айта албайт да. Ошондой моменттер оор да, мындай ооруп калган убагы. Анан кээде элдердин арасына барганда түшүнбөй жана антип эметет да. Мен кээ бир адамдар түшүнөт, кээ бир адамдар түшүнбөйт да, кабыл албайт да. Анан ошол убакта айтам, диагноз ушундай деп элечи. Мен кээ бир адамдар баласын ооруп атса да жашырып айтпайт го. Мен неме кылган жокмун. Жашырбай эле ошо элден да жардам сурап, өзүм да аракет кылып жакшы кылып алайын деп эле аракет кылып атам да. Аутизм десе эле айыкпайт деп кээ бирөөлөрдөн угуп калдым да. Мен өзүм баламды өзүм көрсөтүп жүрөм, өзүң сезесиң энелик немең мененчи. Жакшы кылып алганга мындай шансы чоң да, бар. Бир нерселерди айтсаң түшүнүп эме кылып атпайбы бир азданчы. Мисалы бул мындай өзгөчө бала менен келечекте эмне болот? Мисалы жөнөкөй балдары барлар эмки жылы школго барат. Андан кийин мынчанчы класс болот деген сыяктуу окууну бүтсөм мындай кылам деп немелери бар го. Бул бала менен элестете албайсың да эч нерсеничи. Кандай окуйт, окута аламбы, даже ошону үйрөнүп кетеби деп ар кандай ойлордон жаман боло бересиң. Жашооң туңгуюкта тургандай болуп эле сезилип кетет кээдечи. Анан балаң үчүн баары бир жашайсың, дальше аракет кылып. Кичинеден дагы мындай жакшы жерлерин көрүп калсаң үмүттөнүп кетесиң да. Уже жакшы кичине аракет кылып койсом дагы, кичине кылып койсом дагы уже чыгып кетет деп элечи. Ошол үмүт менен эле аракет кылып атам. Аябай чувствительный болушат экен, сезимтал болот. Любой нерсени мындай башкача кабыл алышат да. Мен балама эметип берем. Атасынын мээримин көрсө дагы бир аз дагы башкача жылыш болмок. Бирок өкүнүчтүү атасы антип мээрим берем деп дагы эме кылгысы келген жок. Мындай жамандагандай болбойм. Даже 1-2 саатка ойнотуп кел деп мен баламды алып качкан жокмун такырчы. Ошол жака эме кылсам деле такыр келип ошо ойнотуп кетейинчи, ушу балам эле деп эметкен жок да. Балам үчүн ушу обидно. Атасы балада күнөө жок да. Ооруп калганында да күнөө жок. Неге мындай кылат депчи. Мен деле вроде бага эч жамандык кылган эмес элем. Неге балага мындай кайдыгер карап атат деп жаман болосуң. Өзүн билбейт да бала. Бала ата ким экенин деле түшүнбөйт. Тайта тайнесинин колунда да кичирээк кезинде ошо тайта тайнесинин колунда болот. Мен балаңа иштеп аракет кыласың да, мен ата энем деле аябай бай эмес, жөнөкөй эле семья адаммын. Өзүң аракет кыласың да. Бир туугандарым деле бар негизи. Алар колдон келген жардам берип атат. Баары бир алардын да өзүнчө семьясы бар, бала чакасы бар. Кечке эле эме кыла албайсың да. Өзүм эле аракет кылып атам. Бир эле ой эме кылат, балаң мен мынтип депрессияга кирип кетсем, мен ооруп калсам, баламды эч ким карабайт менден башка. Эч ким күйүп ушпайт.
Ошон үчүн өзүмдү дагы эме кылбайын депчи, түшүп кетпейин деп. Анан жумушта болуп, адамдар менен сүйлөшөсүң, алаксыйсың. Алар дагы ойлорун айтат дегендейчи. Антпеймин, мындай кыл деп делечи. Ошондой эмелерден чыгып кетесиң. Ата энем бар депчи, мисалы. Ошондой жакындарың бар деп ошол ойлор эме кылат. Ушу баламды жакшы кылып алсам, мисалы школго барып, обычный баладай болсо, мен дагы өз жумушум менен иштегим келет, профессия менен. Азыр вообще мүмкүнчүлүк жок да балаң менен иштерге албаса. Даже ошо бир квартирага кирип жашаш деле кыйын да. Ыйлайт, кыйкырат. Ошол сыяктуу немелерден чыккым келет да, мындай бүтпөчүдөй сезиле берет, бирок баары бир үмүтүң бар да. Балам сүйлөп, жакшы өз алдынча болуп, балдарга аралашып калса. Мындай даже өз ишиңди кылып эле, өзүң жакшынакай баламды багып, чоңойтсом дегенчи. Баласын атасына эмне деп айтат элеңиз? Мындай билбейм. Азыр мисалы алыс жакта да хотя бы баласы үчүн дуа кылып, чын дилинен ошону ойлойм да, мынтип ичинен эме кылса депчи. Кандай кылып жеткиришти билбейт. Балам бар деген чувствону берсе өзүнөчү чувство берип, макул мага аябай деле акча берип жардам бербей эле койсун. Ошо баласына бир аз күйүмдүү болуп, кабар алып туруп, эме кылса жакшы болмок да. Асы бар экенин сезип, эмнеге деген эле вопрос боло берет. Өзүнө вопрос берсең деле ал көп сүйлөбөйт да, ал адам дагычы. Түшүнбөйсүң, может, чувствосын түшүндүрбөйт. Менен постоянно деле сүйлөшө бербейсиң, кээ деле айтасың да. Эмнеге депчи десең, убактым жок дегенден башка эч нерсени эле айтпайт да. Бул балага азыркы моментте, ошо кичинекей кезинде мээрим керек болуп аткан убакта жок болуп, анан кийин келгенде эле пайдасы жок да, мындай кылгандачы. Мен ошон үчүн да мындай кичинесинен эле эме кылып аттым, жардам сурап, алып кетип деле тур деп возможность жакшы эле бердим да. Анан эмнеге ушу бир эле баласы да, биринчи эле бир баласы, анан ушунчалык мээримсиз болобу деп ойлойсуң да. Лечениясында бизге гарантия берди. Барып 3 айлык реабилитация өтүп, жана лечение со стволовыми клетками деп чыгат го. Ошол лечение аябай эмеге эффективный экен да. Жана баштагы нейрондор, өлүп калган нейрондор болот экен да, какой-то. Ошолор жана развитиясына тоскоол болуп жаткандарчы. Стволовые клетки ошолорду тирилткенге жардам берет экен да. Ал капельница менен куюлат экен. Ошо 3 процедура болот экен, ал деген 20 күндөнчү. Бир куюлат, кайра 20 күн өтөт, анан кайра. Анын реабилитацияны ошол жактан эле 3 ай полный өтүп келгенде жакшы результат болот экен да. Ошон үчүн аракет кылып аткам. Ушу кыргыз элин дагы жардам берсе, өзүм дагы ушинтип иштеп, болгон аракетимди кылып атам. Жолугуп калса жакшы болмок да.